Чоң Жар айылындагы 150 окуучуга ылайыкташкан билим ыясында бүгүнкү күндө 250дөн ашык бала билим алууда. Мектеп башталгыч класстардын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылуу программасына кошулган. Бирок атайын ашкананын жоктугу түшүк жаратып келген. Эми болсо жаңы заманбап ашкана курулуп, жаңы окуу жылына даяр болгону турат. Курулуш иштери үчүн эл аралык фонд акча каражатын бөлгөн. Долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жана тургундардын салымы чоң дейт мектеп директору. Президенттин указы менен дагы балдар ысык тамак менен камсыз болсун деген программага илинип калалы деп биз дагы 2018 жылы Мерсико проектисине проект жазып 330 миңге ичиндеги болгон оборудованиянын баарын тең алган. Мектепте спорт зал, столовый жок болчу. Быйыл ушул депутаттардын аркасы менен, ушулардын жардамы менен именно ушул Бегалиев Адилеттин салымы абдан чоң болду. Мектебибизге столовый салып, спонсор таап келишип, столовый салышып. Күнтүү айыл аймагы шаардан 13 чакырым алыстыкта турат. Деген менен бул аймакта бир катар көйгөйлүү маселелер бар. Маселен, социалдык объекттерди куруу, таза суу маселесин чечүү аракеттери көрүлүүдө. Учурда калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн иштер жүрүп жатат. Биздин айылда жакшы эле өнүгүүлөр болуп атат. Мына айылдык депутаттарыбыз, балдарыбыз суу чыгарып атат. Мына Кудай буйрса школабызда столовый жок эле. Мына ушу балдарыбыз айылдык депутат балдар. Күчү менен мына столовый жакшынакай салып берди. Балдарыбыз азыр тамак ичип нормальный, ыраазы болуп атат. Айылдык кеңештин эми депутаттары деп жаш балдар эсептелет азыр. Эми айылда жалаң эле жаш балдар чындап келгенде биздин айылдын балдары аябай жакшы, активист балдарыбыз бар. Могу спорт комплекс салам деп аракет кылып атат. Могу жолдорду эми эти остановкалардын баарын ушу Күнтүүнүн Чоң Жар айылынын остановкаларын ушу Адилет салып берди. Мектепке ашкана куруу, тургундарды таза суу менен камсыз кылуу аракеттеринен сырткары Күнтүү айыл аймагындагы Шалты айылында жаңы мечит ишке берилгени турат. Араб фондунун колдоосу менен салынып жаткан мечиттин ички жумуштары жана айланасын көрктөндүрүү иштери гана калды. Жалпысынан аймакта калкка жагымдуу шарттарды түзүү аракеттери күч. Мамлекетти гана карабастан демөөрчүлөрдүн, инвесторлордун жардамы менен элетти өнүктүрүү үчүн аракет кыла беребиз дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Адилет Канымбеков. Кудай буйрса, бизге дагы бир кандайдыр бир проекттер келбесин келечекте. Дагы келе жаткан проектлерге дагы элдин ынтымагынын аркасында жана ошондой эле өзүбүздүн болгон колубуздан келишинче жардамыбызды ар дайым берип, жан дүйнөбүздү төшөп берүүгө даярбыз. Мамлекеттин ар бир бизге боло турган жардамына дагы биз ыраазыбыз. Аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты. Андыктан элет элинин жашоосун жакшыртуу, шарттарды түзүү аракеттери дагы да улана берет. Автандил Бактыбеков, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.